Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен Ирандын биринчи вице-президенти жолугушту. Жолугушуу Алматы шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынынын алкагында өттү. Касымалиев Кыргызстандын Иран менен достук мамилесин чыңдоого өзгөчө маани берерин жана бардык деңгээлде саясий диалогду улантууга даяр экендигин белгиледи. Маркумдун 7-8 органын трансплантациялоого болот. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев маалымдады. Анын айтымында учурда көз жумгандан кийин адамдын органдарын алууга уруксат берүү маселеси каралууда. Көз жумгандан кийин донор болууга уруксат берүү каралууда. Диний жактан карама-каршылык жоктугун молдолор менен талкуулап макулдугун алдык. Маркумдук донорлукка өтсөк, бир эле адамдын 7-8 органын алса болот. Биринчиден боор алынат, дүйнөдө негизинен боор өлгөн адамдан алынат. Экинчиден бөйрөк, чучук, жана жүрөк алынат, деди Бейшеналиев. Буга чейин министр донор табуу эң кыйын көйгөй экендигин айтып, көз жумгандан кийин жана ыктыярдуу түрдө донор болууга уруксат берүү каралып жаткандыгын айткан. Үчүн дегенде трупный пересадкага өтсөк, бир эле адамдан 7-8 органды алса болот. Бул боорду основной көп жерлерде азыр трупный пересадкада боор кылынат. Үчүндөн азыркы кезде бизде донорлор жок болуп атат. Экинчиден бөйрөк алынат. Үчүнчүдөн костный мозг алынат. Ретикулитный клеткалар алынат. Легкие алынат. Основной бул жерде жүрөк алынат. Интернет аркылуу мазакта бирөөгө жала жапкандарга айып салынат. Мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Агылайык социалдык тармактарда бирөө жарымды мазактап жала жапкан үчүн жеке жактарга 20 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 65 000 сом айып салынат. Мыйзам эркин тоо гезетине 31 январда жарыяланып, 10 күндөн кийин күчүнө киреди белгиленди. Кыргызстандык айрым жарандар Орусияда кылмыш кылгандан кийин жазадан качуу максатында мекенине кайтып келип жоопсуз калууда. Бул тууралуу Москвадагы кыргызстандыктардын бирикмесинин жетекчиси Руслан Ишимов маалымдады. Ишимовдун сөзүнө караганда, кыргызстандыктар көбүнчө алдамчылык жана күч колдонуу менен өз мекендештеринин акчасын алып коюшат. Алар Кыргызстанга баса беришкенден кийин жабырлануучулар артынан арыз жазса, Ички иштер министрлиги дагы кылмыш ишин башка өлкөдө болгондугуна байланыштуу арызын алуудан баш тартышат. Мурунку учурда алданган жарандар жардам сурап уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө кайрылышчу. Азыр андай жок, деди ал. Ишимов ушундан улам Кыргызстандын мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү зарылдыгын белгилеп, учурда Орусияда кылган кылмыш үчүн жазасыз жүргөн кыргызстандыктар көп экендигин эскертти. Министерство юстицияга таандык. Сиз айткан сөздөрдү жазып алдым мен. Бул боюнча дагы жалпысын айтып атам да, урматтуу прокуратура өкүлдөрү, биздин Кыргызстандын болгон проблемасы ошол жерде юридикалык суроолорго тиешелүү да. Ошол юридикалык мас өзүнүн араң орусча эки сөз сүйлөй албай, өзүнүн оюн түшүндүрө албай калгандан улам автоматически депортация болуп атышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети телефон чалып, өзүнүн атайын кызматтын өкүлү катары тааныштырып, шылуунду кылгандар боюнча билдирүү таратты. Мекеме 31 январда билдиргендей, соңку учурда алдамчылар ачык маалымат булактарынан жарандардын маалыматын чогултуп, кийин телефон чалып, акча каражаты боюнча коркунучу бар экендигин эскертип, аны бир эсепке которууга же накталай түрдө берип жиберүүгө ынандырышат. Алдангандан кийин алар УКМК кызматкери экенине ишенип калып жаткандыгын белгиледи. Заманбап технологиялар каалаган адамдын үнүн жасалмалоого мүмкүндүк берерин эске салып, алдамчылар ачык маалымат булактарында сүйлөгөн сөздөрүнөн үн үлгүлөрүн ала алышат. Мындан улам УКМК элди алдамчылык аракеттерине ишенбөөгө чакырат. Эгерде зарыл болсо 0312 66 04 номерине кайрылууну өтүнөт.